Бала акча. Качан сатылган, кимге сатылган, кайсынын негизинде, кайсы токтомдун негизинде сатылган? Документтерин чыгаргыла. Ал билдим. Азыр 3 үй бүлөнү айтайын, жүргүлө деп азыр барабыз үйүнө. Барган жоксуңар да силер. Эмне калп айтасыңар? Муну эми өзгөн ал элдик санак болсом деп да токтоп койдук да. Ал ошону бир жолу чыгарайлы депчи. Азыр неме болуп койду, каттоочу. Азыр муну өзгөрткөн болсок, кайра ушул болот деп ошо токтоп койгонмун. Эмнеси болот? Эми элди Ошонтип элдин эмеси. Санактын буга эмне тиешеси? Мына 2018-жылда бюджеттин киреше бөлүгү деп. Ооба. Анан эл эмнени көрөт бергенде? Жашыра турган эмне бар? Эч нерсе жок. Мына Кыргызстандын желегине болгон силердин мамиле. Кире бериштен башталат да туурабы? Любой макул. Келгенде караш керек да сразу. Эмнени көрдүңөр анда? Бу жерде маалымат болбосо элге үйдүндө сөйлөшүп. Эшиктен сразу алмаштырып болот. Эскалаш. Кабыл алат. Дүйшөмбү 16. Бейшемби. Бүгүн бизде бейшемби, 16-18 жарандарды кабыл алат. Тоғырманlardan ескертип жарандар коомчулукта кабыл алуу журналын жазып туруусу зарыл. Чакыргыла, каякта жүрүп? Нас чакырабыз. Азыр келдичи бул нарк интернеттен келген болгон. Ne жазып Пособия боюнча булар азыр пособияга жана справка алышат го. 25-тен 28-ге чейин биз справка беребиз да, ошого жазышат да. Пособия балдарга алып атасың, канча акча берип атасың пособия алыш үчүн? Акча берип, налардын баарысын жөнөдү. Берип атабы канча? Акча сураган жокпу пособияга чыгарганга деп балдарга? Берип атабы мындай эле. Siz ne жазып атасыз? Түшүнүп калдым. Жөлөк пул алуу боюнчабы? Эмнеге? Аз камсыз болгону билебем. Жалып жокпу айыл өкмөткө? Жок. Акча сурашкан жокпу? Мынча берсеңер анан жөлөк пул чыгарып беребиз. Жок кандай? Так. Мырза Арык айыл өкмөтү боюнча. Мырза Арык айылы боюнча. Бала бакча. Качан сатылып кеткен? Бала бакча. Качан сатылган, кимге сатылган, кайсынын негизинде, кайсы токтомдун негизинде сатылган? Документтерин чыгаргыла. Ал билдим, биякта полный немелери бар. Папкалары. Мырза Арыктын ФАПы, фельдшерлик акушерлик пункт документтери. Кимге оформить этилген, кандай болгон, канча жери менен турат. Экинчиси. Үчүнчүсү Так, üçüncüsü Bala bakça naldırdı, çekti. Cemaatinin ayıl mıyzamı. Kандай işler oldu? Akır. Bu sapşarlık bölüm mü? Ocak, юрист. Sosyalist юрист. Kança jülök pul algan sotsialдык аз камсыз болгон элдер бар? 534. 500 канча? 534. Президенттин тапшырмасы боюнча жана электр энергиясына болгон төлөмдөрдү кайра карап чыгуу боюнча аз камсыз болгон элдер. Канча үй бүлөнү кыдырып чыктылар? Азыр мына жыл башынан бери 20 үй бүлөгө. 30 үй бүлө азыр эми жыл башында январда келет да арыз менен кайрылып ошо негизинде жеринде барып тактап. Арыз менен келгенден кийин анан барып атасың. Жок, жанагы
Азыр светке өткөндө айтпа, светке боюнчачы ар бир үй индивидуалдуу көчүш керек да. Азыр 75 адамдыкы бизге ресми келди, кайрачы. Бул өздөрү ушул жерде жашабайт дегендечи. Биз ошолорду кайра тактап бердик. Жок, азыр аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү кыдырып, ар бир үйдү көрүп чыгыш керек. Кандай шартта, эмне шартта, кандай кылып жардам беребиз. Анан 30 үй бүлөнү ушу жыл башынан бери 30 үй бүлөгө Жок, келди. бул ай сайын пособияга келет да, жарандарчы. Ошону айттым да сизге, өз негизи кыдырып чыкты. Канчаны кыдырып чыктыңар? Ошо 75 үй. 75 үй бүлө эмес, сиз кыдырып чыккан жоксуз 75 үй. Көзүңүз айтып турбайбы, сиз барган жоксуз үйгө. Мен азыр 3 үй бүлөнү айтайын, жүргүлө деп азыр барабыз үйүнө. Барган жоксуңар да силер, эмне калп айтасыңар? Жок, биз кыдырып эле ар бирин жерин. Президенттин тапшырмасы электр энергиясына болгон аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү төлөмдөрдү азайтыш керек, 50 тыйындан деп атат. Ошого тактап бергиле деп атат. Ар бириңер тизме тактагыла. Район тапшырма качан берилди? Тапшырма берилген почти 2 ай болду. 1 айдан өтүп. Жаңы жылдын алдында жаңы жылдын алдында берилген. Бардыгын тактап бердиңер го кайрадан? Силерде азыр тизме бериш керекиңер. Силер берип койдуңар да, барбай эле берип коюп атасыңар. Жаңы жылдын алдында берип. Вот маселе ушунда да, барбай берип атасыңар. Силер көнбөй туруп эле эски менен алып уруп атасыңар, баягы шаблон менен элечи. Бул деп туруп. Анан аягында чатак ошол жерде келип чыгат да. Бири-бирине эрегишүү башталат. Эмне үчүн бул 50 тыйын төлөйт, мен төлөбөйм. Менин деле шартым ушундай болуп атпайбы деген маселе келип чыгат. Жаңы жылдан кийин немеде пособия тапшыргандар да мургудан көбөйдү. Неге ал свет арзандады деген немеде өтө каттоосуна көп болду. Ал жаңы жылдан кийинки өзүнчө проблема. Силер ошо көбөйгөнгө чейин барып ар бир үйдү көрүп чыгышыңар керек да. Ар бир үйдү деп прям үй бүлөнү кыдырып чыгыш керек, үймө үй. Айылбаштар менен Ким чындап алып атат жөлөкпүздү, ким чындап алган жок. Мисалы мындай болуп атпайбы? Бирөөнүкү чындап муктаж, а бирөөнүкү бардык мүмкүнчүлүгү бар, мыйзам боюнча берилбеш керек. Бирок ошол адам алып атат азыр жөлөкпүздү. Ошо 500 канча деп атсың? 77 деп атсыңбы? 34. Вот 534төн азыр ошондойлор чыгат ичиненчи, мына чогуу бара турган болсок, жөн эле алып жүргөндөр бар да, мыйзамга туура келбейт. А чындап муктаж болгондор ала албай отурат үйлөрүндөчү. Ошондойлор дагы бар да. Силерге негизги тапшырма ошон үчүн болгон да. Ар бир үйдү карап чыккыла, үймө үй кыдыргыла деп. Анан президенттен келген тапшырманы аткарбасаңар анан эмнесине бересиңер? Кана аткарган кана? Жаңы жылда муну кыдырышкан буларчы. Тизме берилди деп атпайсыңар районго. Тизме кетти. Бул жаңы жылдан кийинкисин айтып атат азыр. Бул жаңы жылга чейин тизме кеткен, районго барышкан. Бул 2 ай болду берилген. Силер азыр эстерге тизмени бербедиңерби? Кайсынын негизинде бердиңер? Жаңы жылда муну кыдырган. Бул жаңы жылдан кийинкисин айтып атат азырчы. Кыдырган эмес дейм, айыл өкмөт. Алдабачы. Кыдырган эмес бул. Айылбаштар менен барып келген буйруктар. 75 үй бүлөгө деп атат. Бул 75 үй бүлөгө да барган эмес. Силер жаңы жылга чейин алда 534 үй бүлөгө киришиңер керек. Чындап ошону аныктап чыгышыңар керек. Кимге берет, кимге бербейт. Маселе ушундай болуп атпайбы? Тиги жактан келген буйрук бул жерде жергиликтүүлөрдөн бузулуп атат да. Ушул жер аткарбай турган болсо, анан ушул жерден кеткен жалган маалымат бияка барып атат. Анан кагаз барат да. Президентке барса анан укмуш. Мисалы да, өзгөн районунда сол экен да, эмелер жашап атыптыр да, элдин бардыгы дейт. Карабал айыл өкмөтүндө 547 кишиси бар экен. Ошонун бардыгы тимеле тап-так алып атыптыр деп атпайбы? Ишенет да, бул жактан барган кагазга ишенет. Ошон үчүн бул жактан барган кагаз таза барыш керек да, тиги жерге. Биз ушул жерден бузуп атпайбыз маселени бар. Кыймылдаткыла, мына бүгүндөн баштап ар бир үйгө оңдойбуз. Кирип чыгасыңар. Ар бир үйгө кызматкерлерди салгыла. Бирөө, экөө, үчөө жөнөткүлө. Ар бир үйгө. Канча түтүн бар? Кароолдо 1100, Мурзаатта 1350, Шералда 1050. 534 жөлөк пул алып жүргөндөр бар. Туурабы? Жардамга муктаж, аз камсыз болуп, эме камсыз болуп тизмеге киргендерден. Кайсыл айылда канча айылда? Шералада 93, Марзарыкта 132, Кароолдо 95, Орто Арыкта 26. 4 айыл болот да, туурабы? 4 айыл. Бизде станцияларга 4 айыл бар да. Анан Кароол менен Орто Арыкты биз эле айтабыз да. Ошого Кароол деп айтылат азырчы. Bir жума убакыт. Bir жума убакыт. Ар бир үйгө кирип, ошол 534-түн тизмесин тактап, шартын тактап, ар бири боюнча аннотация берип, маалымат бересиңер. Район толугу менен. Жанагы рейске кетип аткан акчага кетип аткандардын бүт тизмесин чындап кетип атабы, чындап кеткен жокпу? Себеби маселе ошол жерден келип чыгат.
Бирилер пасовый алгандар эмес. Ар бир үйгө О. аныкталган. Муктаждарды ар бирин аныктап чыгасың. Пасовый алгандардын арасында да ар түрдүүсү кирип калгандар бар да. Ошондуктан абдан карабасаңыздар болбойт. Бул боюнча сиздерге тапшырма жеткен эле, сиз адашып калдыңыз да азырчы. Шашпай жооп берсеңиз болот эле. Бүт бардыгын ар бир үйгө подворный алып кой. Хорошо? Чыгаргыла. Мындай эмне айыл өкмөттөрдүн ар бирине койгула тапшырманы. Бардыгында эле ушундай окуятчы. Айыл өкмөт 17ден бери 17ден бери жер адисиң, э? Ооба. Канча жери бар? ФПС. 860. 390, 344. Solar. 56 var. Көп жыл бак. 56, 38, 3 тыт болду бизде. Кандай кылып бөлүп берип атасыздар ФПСтин жерин? ФПСтин жерин аукциондон аукционго кирген аукцион мен өткөргөн. Калган тизме боюнча эле аукционго чейин тизме боюнча калып төгүп 865 мың 200 сом арендабыз бар. Одан тышкары сосын налогубуз бар. Ошол аукционго чейин аукционго кирген аукцион менен аукционго кирген биздин эскиден тизме болсо тизме менен берип турабыз аукционго жеткен. Акыркы 5 айда канча аукцион өткөрдүңөр? 5 айдан бери өткөрдүк биз. Өткөрдүк. Качан өттү эле? 20 өткөн. 20 жыл өткөн. Анан кийин сот жүрүп атат. Себеби бааны көтөрүп алып бизге мындай түркпөй аукцион уткан кезде. Ошондо 3-4 сот бар. 1 жылдан бери ашык сот жүрөбүз. Алгандарын төктүрүп атабыз. Аукционду өткөрөрдө, ошол жерге, башка имараттарга болгон аукционду өткөрөрдө. Комиссия мүчөлөрүнө бир туугандардын кызыкчылыгын эме үчүн комиссиянын төрагасына бир тууган, ойнотуп аткан тиги аукционго катышып аткан киши дагы экөө бир тууган. Эмне себептен ошого уруксат берип атасыңар? Бул комиссиянын төрагасы бир тууган. Мындай болбош керек да. Эмне себептен комиссиянын төрагасында жүрүп атасыздар? Жүрүп атпайбы документтериңерде? Жок, ол мунуктарда болгон да, бизде жок ал. Мунуктарда болгон. Мында болгон да. Комитеттин төрагасы болгон. Комитеттин төрагасы Айды кеңесинин депутаты. Комитет аукциону комитеттин төрагасы Айды кеңесинин депутаты. Эми ал жерде мыйзамда кайсы жерде жазылып турат? Ошол комитеттин төрагасы Айды кеңесинин депутаты сөз жок төрага. Буйрук чыкканда өкмөт башчы буйрук чыгарган. Өкмөт башчынын буйругу менен баяндалып атат. Бирок эч кандай мыйзамда жок да ошол төрага аукциондук комиссиянын төрагасы болсун. Ошол комиссия боюнча өкмөт башчы буйрук чыган ошону аткарганбыз буйрук боюнча. Иш кылабыз да. Буйрук негизде. Анан биз азыр колумду биз аукционду өткөн аукционду баарын тартып биз мээрип отурабыз. Ким алган болсо мен мурун көтөрдүм, сен кийин көтөрдүң. Иштебей эле туруп атабы? Кайсы? Отопление. Отопление биздики бул илгери, бул жерден Эшик болгон да. Эшик болгон. Анан паровой жасатканда үстүнө өткөндө берген алып биздин айласы берген. Мына бирөө эле скан. Анан болсо экотехник инспекция буга уруксат бербейт. Биздин андай жок. Мунун сенсер убакта эшик бул жакта сенсер алды бул эшик жактан да. Ачылган 10 жыл болуп калды. Ушул кабинетте жок. Жер гана жок. Канча жеп берген? Жылдан 150%га чыкканбыз. Кайсыл эмесинен жеп берген? Баарынан эле. Бардык түрүнөн жер саны, транспорт, ашык мүйүк саны. Канча пайыз менен чыкты? 150% менен чыкты. 102. Бизде жанагы завод өзүнүн сезилген сезе кармак. Патент бизден 70 Канча? 77. 77. Точно саны канча? Сага патент алган ушу айыл аймагында жашап. Точносын билгенде мен жамбыл келгем. Канча ай? 3 ай? 3 айда уже бизден жактап бүтүшү керек. Сен канча киши патентке катталганын билбесең аны кантип салып? Канча транспорт бар айылда? Айыл боюнча бизде Мырзарыкта Мырзарык айыл ар кыл бөлүп транспорт Мырзарыкта 380 транспорт бар Мырзарык айылында. Шералы 326, Кароолдо 260-65 ошондой. Канча түшөт транспорт салыгына? Транспорт салыгынан бар. 920 канча мык төлөдүк окшойт бул. 50 миңдей ашыкча болгон да былтырга караганда. 50 миң ашык. Канча жер бар айылда? Аяктуу.
точно билбейм ошону. Канча кожолук бар? Жолук 1000 общий Мырзарык боюнча 7013 Жашоочу бар. жашоочулар. Серал боюнча 5200, Кароо боюнча 4400 ушундай. Чек канча? Чек Кожолук. Кожолук. Сен ошого жараша салык аласың да, туурабы? Кожолукка жараша аласың да, мисалы барган. 17000 канча да бар, 17597 17.557 халктын саны. Сен 7000 эмең болуп атса, анан канча 17000ге чек кетти? Калктын саны дейм. Халктын саны. Жок, калктын саны турган жок, чек бермеди. 1300 мырзары. 1300 кароо. Салык кызматы түндө уктап атканда койго туруп сураса айтыш керек. Транспорттун мынча магазиним бар, айыл өкмөттүн аймагында, мынча дүкөн бар. Мен ошол жерден мынча алам деп туруп чыгарып бериш керек да. Транспорт салыгын чыгарыш керек. Кожолукту бул жатка билиш керек. Бул эмес, ар бир айыл өкмөттүн кызматкери сураса айтыш керек. Мынча кожолук бар. Паспортуңар турат 2018-де турат, ошондой да. Булардын памяти дагы 2018-де да. Азырчы. Эч ким билбейт. Кызматкерлерден азыр ар биринен сурайлы, канча кожолук бар эмне десе билбейт. Биринчи паспортун билиш керек. Айыл өкмөтүн турабы? Айыл өкмөтүн паспортун билиш керек. Ар бир киши. Тилге эле сеники эки эсе жооп бериши. Салыкчын ар бир кычыгына чейин билиши керек. Кай жерден сенден жашырып аткан нерселерди туруп чыгышың. Ошондон анан салык көтөрүлөт. Турабы?